Мына Конституциянын ушул 105-беренесинде мыйзамдуулукту прокуратура көзөмөлдөйт деп жазылып турат да. Азыр мына биздин ушул бүгүнкү күндө бум болуп жаткан снос маселеси боюнча бизге аябай көп жарандар кайрылып жатат. Ушул маселе боюнча дагы бир ой пикириңизди айтып койсоңуз. Себеби кээ бир жерлерде кызыл китеби бар, менчик укугу бар жерлер дагы бузулуп кетип атат. Эч кандай компенсация төлөнбөй, ошол жеке менчиктин ээсинин укугу бузулуп атат. Мына кече эле интернетте, социалдык тармактарда ыйлатып, чыркыратып, керек болсо ошол жерде жана экскаватор, бульдозердин алдына жата калса деле бузуп салып атышат да. Ушулар боюнча дагы бир тиешелүү жетекчилерге же мэр, айыл өкмөттөргө бир чара көрүш керек деп ойлойм да. Рахмат, Бакыт Асамединович, бул коомдо болуп аткан өтө көйгөйлүү маселени көтөрдүңүз. Мен өзүмдүн оюмду билдирсем, менин оюм мыйзам чегинде. Биздин баш мыйзамыбыз болгон Конституцияда туура так жазылып турат. Менчик кол тийгиз деп. Жанагы сиз айтып аткан кимдин колунда ошол адамдын менчиги деген мамлекет тарабынан берилген госактысы болсо, ал жаранга эгер мамлекеттик муктаждык болуп жерин же мүлкүн алуу маселеси каралса, сөзсүз компенсация каралыш керек. Компенсация маселеси. Же болбосо ошого ылайыктуу башка жерден мүлк, жер болобу же башка мүлк, кыймылсыз мүлк берилиши керек. Андан башка жана кызыл сызыктан чыгып, анан бузуулар жүргүзүлүп атпайбы? Ал боюнча өзгөчө маселе Бишкек, Ош шаарларында болуп атат. Бул менин маалыматыма ылайык бүгүнкү күнү эч бир документи жок. Өзүм билемдик менен коюп алган курулуштар. Ош шаарында өзүңүз жакшы билесиз, Ош шаарында кээ бир азыр мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан жолдорду кеңейтүү, ошол жашоочуларга шарт түзүү маселелери каралып атат. Жолду салса, тротуарга чейин басып алган, даже арычный системага чейин басып алган. Ал нерселер менин оюмча мыйзам чегинде бузулууга жатат дейм да. Анан бул жерде жанагы ээлеп турган адамдар менен жергиликтүү бийлик сүйлөшүү жүргүзүп, сөзсүз түрдө бир компромиссный чечимге келип алган чечилиши керек деген ойдомун да. Рахмат. Мына Конституциянын ошол 15-беренесинде сиз айткандай менчик кол тийгиздик укукка ээ деп жазылып турат да. Ушул жерде мына сиз айткандай кээ бир ошол мыйзамсыз чыккан үйлөрдө туура алыш керек. Президентибиздин дагы ошол саясаты мына стратегиялык жолдорду кеңейтели, ачалы деген бул туура ачыш керек, кеңейтиш керек. Бирок ошол эле учурда чачын ал десе башын ал болуп эле ушул ички кичине көчөлөргө да кирип, ушул кызыл китеби бар жолдорду деле бүт кеңейтип атышат да. Ушул боюнча сиздер дагы бир айыл өкмөт, мэр, акимдерге бир жазуу түрүндө эле бир протоколдук бир тапшырма берип койсоңуздар, мыйзамды бузушпаса суранчы.